Чынар эже айта кетсеңиз, биринчи эле биздин акыркы учурда Кыргызстанда бир топ өзгөрүүлөр болду. Биринчи эле саясатта чоң өзгөрүүлөр болду. Анан ошол жаңы шайланган президенттен кийин ошо тышкы саясаттагы иш-аракеттер кандай жүрүп атат? Ушул боюнча сиз айта кетсеңиз. Чын эле көп өзгөрүүлөр болду. Тышкы саясатты ички саясаттын уландысы деп айтылат. Баарыңарга белгилүү болуш керек, баарыңыздарга. Анан ошонун негизинде тышкы саясатта да көп өзгөрүүлөр болуп кетти деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени тышкы саясатты негизги жана векторлор деп коет, багыттар да. Анан угуп жүрөт болушуңуз керек. Орусча многовекторный дейт. Көп багыттуу тышкы саясат деп айтылат да. Ал эмне дегенди билдирет? Ал ошо Орусия менен, Кытай менен, батыш өлкөлөрү менен, Түркия, Иран болобу, суннит, шиит мамлекеттери болобу, ислам жагынан алганда ушул баары менен бир мындай кандайдыр тең мамиледе болуу деп айтсак болот да. Бирок ошол эле замат дайыма эле айтып келишкен, ошо Атамбаевдин кезинен баштап жана Американын базасын чыгаргандан баштап эле биз көбүнчөсү Орусияга кытап баштаган мамлекетпиз деп тышкы саясатта. Эми ар кандай ойлор бар. Бирок айтайын дегеним ошо Ага чейин эле биз Орусияга кыттаган мамлекетпиз. Эми албетте постсоветтик аймакта жашаган болгон мамлекет болгондуктан курал жарактар, коопсуздугубуз негизги Орусиядан багыт эмеси, күчүбүздү ошо орустардан алгандыктан өзүңүздөр билесиздер, биз жана жамааттык кызматташтык уюмдабыз. Ошонун негизинде Тажикстандагы, Кыргызстандагы ошо жалпы кирген кички мамлекеттер, мурунку советтик мамлекеттер баары эле ошо Орусиядан жардам алышат да. Биздин бияктагы мисалы коопсуздук кызматында иштегендин баары эле көбүнчөсү билиминде эле Россиядан алып келишет. Аны эч кимге эмес да, жаңылык эмес. Бирок айтайын дегеним, бул октябрдагы окуядан кийин, ичкиде өзгөрүүлөр болгондон кийин, бийликке жаңы адамдар келгенден кийин, албетте алар кай жерден мурун иштеген, кандайдыр бир эмне менен алек болуп, анан азыр эң өлкөнүн башкы деңгээлине келип отурганын баары эле көрдү дегенде айтсам болот да. Эми мен муну жакшы жаман деген жокмун, бирок баарыбызга эле түшүнүктүү болуп турат. Ошол үчүн башкача айтканда тышкы саясатта Кыргызстанга мындай көзөмөл салып, бирок жакындагысы келбей, оценка бербей, мындай жардам да бергиси келбегендей, жалпы дүйнөлүк эл аралык коомчулук деп коет го, международное сообщество, ошондой жагдайда болуп калдык. Анан могу чек арадагы окуя ошону көрсөттү. Орусияда унчуккан жок, батышта унчуккан жок, Кытайда унчуккан жок. Бул ошо мен айтайын дегеним, жанакы ички өзгөрүүлөр мындай кандайдыр түшүнүксүз жолдор менен болуп, азыркылар бийликке келип атканын тышкы дүйнө кабыл алган жок да. Азыр борки жер чек арада болгон нерсе, мисалы эмне үчүн азыр айтып атышат, орус президенти көчө өлкөлү өткөн майрамда Рахмон менен бирге болду деп. Анткени Кыргызстанга азыр өтө мааниси көп эмес Россия үчүн, такыр эле. Афганистандан сентябрь айына Байден мырза айтты, президент Соединенных Штатов Американын президенти айтты, сентябрь менен чыгарып кетебиз деп. Талиптер менен келишим болуп атканда, Трамп президент болуп турган кезде май менен чыгарабыз деген, ошол үчүн майда чыккан жок, мына май болуп атат. Бирок кичине убакыт бергиле деп Байден сентябрь менен бир дагы солдат америкалык калбайт деди Афганистанын территориясында. Бирок ага карабай көрдүңүзбү, теракттар болуп атышат, сөзүңөргө турбасаңар ушундай болот деген талиптер кичине коркутуп атат да. Көптөн бери 20 жыл жүрүштү америкалыктар Афганистанда. Анан муну эмнеге айтып атам? Ал бул бир нерсени билгизет да. Эгерде америкалык тышкы аскердик күч чыгып кетсе, Афганистандын өзү расмий күчтөрү ошо талиптерге туруштук бере турганда ал жок болуп калышы мүмкүн. Талиптер албетте өзүнүкүн дагы кеңейтип, өзүнүн таасирин. Анан Афганистандан нарыда кетип, анан жана ислам мамлекети деген чыккан билесиздер. Анда көбүнчөсү Сирия, Ирактан Афганистан жакка да сүрүштү. Аякта да жүрүшөт талип менен аралашып, ислам мамлекетин эметкени колдогондор, адамдар, күчтөр, военныйлар, боевиктер. Анан ошонун баары албетте кооптуу болуп атат да. Эң негизги кооптуу чек ара бул ошо Тажик-Афганистан чек арасы. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, 201-дивизия турат орустардын. Ошол үчүн башкача айтканда чоң геосаясатта Тажикстан азыр абдан маанилүү орустар үчүн. Жалпы ушу Борбор Азия үчүн абдан маанилүү. Ошолдуки талиптер токтотуп калабызбы же ошол исламдык жанакы фундаменталист жана боевиктерди токтото алабызбы дегенчи. Мисалы 1999-2000 жыл баткен окуяларында деле эмне бизге исламчылар жана боевиктер келген да аракет кылышып. Ошол үчүн бул жерде абдан чоң оюн болуп атат. Анан ошол үчүн мен бул эки маселени аралаштырбайт элем да.
Ошондо айтып атышпайбы көпчүлүк ошо сиз айткандай талиптер Кыргызстан жака дагы ыкташы мүмкүн деп, ошол боюнча да кыскача айта кетсеңиз. Эми ыкташы мүмкүн, бирок бизде прямой Афганистан менен чек арабыз жок. Жакшы, анысы жакшы дечи. Бирок ошол эле замат эң мындай кооптуу, мындай жакшы кандайдыр эң узак анан кооптуу чек ара бул ошо Тажик менен Афганистандык. Өзбекстан, Афганистан менен дагы чек арасы бар, бирок ал жагы абдан күчтүү армия болгондуктан ал аябай жакшы корголот да ягчы. Түркмендердики да биртке бар, бирок ал жакта дагы мындай өтө оор да, мындай массово кирип келет деген. Эң кооптуу чек ара бул ошо тажиктер менен болгон Афганистандын чек арасы. Анан Тажикстан аркылуу бизге жанагынтип азыркы көрүп атпайсызбы эмне болуп атат, аяк уже ачык эле айкын мындай талаш тартыш болуп атканда бийликтер бири-бири менен албетте мондай бейформалдуу криминалдык андай мындай топтор өзүнүн кызыкчылыктарын жылдырганга аракет кылышат. Ошого күбө болуп атабыз азыр деле. Эми айта кетсеңиз, негизи башка акыркы учурларда көптөгөн мамлекеттерде биздин элчиликтер ачылып атат негизичи. Ошондо мурдага караганда биздин азыркы тышкы саясат кичине жанданып аткандайбы? Ошондо кыскача айта кетсеңиз, анан тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы боюнча пикириңизди айта кетсеңиз. Эми менимче тышкы саясат көп жогорку деңгээлде жүргүзүлгөн жок. Мен өзүм ошо эл аралык мамилелер боюнча адисмин, кандидатскийим дагы ошо боюнча жактаган, Борбор Азиянын мамилелери боюнча. Анан башка чоң державалардын саясатын таасирин талдаганга аракет кылгам. Жалпысы мен бул тема менен көп жылдан бери алек болуп жүргөм деген айткым келет. Ошол үчүн тышкы саясат чыныгын айтканда Атамбаев мырза кеткенден баштап эле мындай түшүнүксүз боло баштады да. Мен Атамбаевди мактаган, анын командасын мактаган жокмун, просто ал кезде биздин стратегиялык партнер ким түшүнүктүү болчу, Кытай менен мамилебиз кандай түшүнүктүү болчу, Батыш менен кандай экени түшүнүктүү болчу да. Мындай тышкы саясатты эми ал бул консервативный эме да, ички саясат өзгөргөн сайын тышкы саясат да өзгөрөт. Өзүңүздөр билесиздер, ички саясатта бизде туруктуулук жок болуп, ошондон бери эле тышкы саясаттын мындай төмөндөгөн деңгээли болуп атат деп айтсам болот жалпысы. Ошол үчүн азыркы мисалы биз жарандык коом эксперттер кыйкырып өкүрүп эле калып калбадыкпы, Тажикстандын агрессиясы болду деп. Анан бир да дүйнөлүк эме эч кандай реакция берген жок. Эмне үчүн? Анткени тышкы саясатта алардын тилинде, алардын деңгээлинде сүйлөшө тургандай дипломатия болбой атат да. Эми мен айтып атпаймынбы, жаштар келсин, андай мындай дегенге кошулам жалпысычы. Анткени реформаларды жаштар, курч жаштар жакшы жасайт да, ойлору болуп, бышып ошого жеткендер. Бирок ошол эле замат тышкы саясат өтө татаал. Мен сизге бир интервью берип атам, мурун айттым эле, Японияда жүргөндө. Япониянын министрлеринин арасында жанагы чрезвычайных ситуаций, анан ден соолук министрлиги, андан ага кошулуп үчүнчүсү тышкы иштер министрлиги 24 саат иштешет. Нон-стоп да. Дем алышы жок. Эмне үчүн? Анткени өтө татаал. Бул канча бир гана деңгээл бар. Мисалы, могу конфликт болуп кеткенде Туркия баштады, мен силерге курал жарак берем, эмне болуп атат депчи. Эрдоган мырза выступать этип, тажиктерди жамандап. Бул чоң саясат. Ушу 5 мамлекет Борбор Азиянын ичинде перс тилдүү, Иран тилдүү бир эле мамлекет бар, бул Тажикстан. Албетте анын аркасында Иран турат. Мен бир жагын эле айтып атам. Ирандын АКШ менен мамилеси, Америка менен, Европа менен мамилеси, Ирандын Россия менен ар бир канча гана деңгээл бар, мондай клубокто. Ошонун баарынан талдап, бири-бирине кандай таасир эметкен, бул абдан чоң аналитикалык командалар иштеш керек. Анан ошол үчүн мен айтайын дегеним ушу көрүнүп турат, ушул жерде кичине күчтүү дипломаттар, күчтүү аналитиктер жетишпей атабы деп атам да, ошо бөлүмгөчү. Өзүңүздөр билесиздер, расмий уставын алып келсек, устав, ошо жааматтык кызматташтык коопсуздук уюмунун уставын алсак, алар жааматтык коопсуздук деп атпайбы, орусча коллективная безопасность. Ошол эки уюмга кирген мүчөлөрдүн сыртынан келген кооптуу бир абалдарга алар реакция кылышат. Ичинен чыккан эмес, сыртынан келген. Ошол үчүн булар устав аркылуу бирдеме кыйылганга алыда жок. Бирок ошо ичинен болуп турган эки мамлекет согушуп атканда, аскерлерин колдонуп, албетте Россия биякта бир өзүнүн ролун көрсөтүш керек болчу да.
мындай ортомчу болуппу же эметип деп. Анан андай ролду ойнобогону бул ошо Путин мырзанын четко бир сигналдар жиберип атканы, Россиянын сигнал жиберип атканы да. Биз силердин азыркы бийликти көп тааныбайбыз. Бизге Тажикстан маанилүү. Мен жана өйдө да алып кеткен үчүн, жана Афганистандагы жагдай үчүн. Анан силер ички саясатыңарда каша болсоңор каша боло бергиле, эмне болсоңор ошол боло. Бирок мен өзүмдүн баягы зонамды кооптуу боло турган жагдайларда мен коргошум керек деген ошо мааниде азыр Тажикстанды жакындатып атат өзүнө. Бул жерде албетте ЖКК айтып атпайбы, формалдуу да түрдө, бейформалдуу да түрдө реакция бере тургандай түрү жок да. Бербеш керек. Шанхай кызматташтык уюу боюнча айтып кетсек, аякта деле эң негизги устаган карап келсек, эң негизги үч эле кооптуу ситуацияларда алар реакция берет. Бул терроризм, экстремизм, анан сепаратизм. Сепаратизм ал жана бөлүнүп кетүү, билесиздер да. Мамлекеттен кичине бөлүктөрү чыгып кеткен. 3-3 зла деп коюшат, ушу 3 коркунуч жөнүндө айтат. Анан бул жерде эмне? Каяктагы экстремизм, терроризм же сепаратизм? Чек арада андай ситуация болгон жок да. Өзүңүздөр билесиздер. Бул деген чек ара конфликти, керек болсо территорияга конфликт болуп атат да, ошондой жанжал эки мамлекеттин ортосунда. Анан биякта аныктама берип атканда ШККнын дагы мандаты жетишпейт да, туура эмес болуп калат, кийлигишсечи. Ошол анан алар кийлише турган. Анан биякта батышта жанакы биз айтып атпайбызбы, гуманитардык агрессия болду, жардам керек деп, ал жагынан батыш албетте өтө батыш өлкөлөрү, анткени алар жанакы адам укуктарына, жарандык коом, анан жанакы массалык каражаттардын үнү, аны муну деп көптөн бери айтып келатышпайбы, ачык коом деп. Анан ошо жагынан мүмкүн кандайдыр бир реакция бериши мүмкүн батыш. Бирок коңшу мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Кытай, Россия, эметкен Казакстан дагы эмне болуп кетет деп, Тажик менен да Кыргызстан менен да Тажикстан менен да мамилени бузбаш үчүн өтө мындай катуу бир тараптуу реакция бербейт. Анткени келечегин ойлошот да. Ооба. Сиз ошондо Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон окуяны сиз Тажикстандын кол салуусу деп эсептейсизби, агрессиясы же эки өлкөнүн кагылышуусу деп эсептейсизби? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Анан экинчи суроом ошого улай эле. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстандагылар бүт дүйнө жүзүнө кайрылып атышпайбы? Ошол негизи туура болобу? Анан кандай чечим болот, канча убакыт керек? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Эми болгон акты ак, көктү көктү эле айтыш керек болгондой элечи. Эгерде эл аралык укукка таянсак, биз көптөгөн уюмдарга, көптөгөн документтерге кол коюп, уюмдарга мүчө болуп, конвенцияларга кол койгонбуз. Ошонун негизинде айтып келсек, албетте бул жанакы гуманитарное право деп коет. Ошо согуштук абалдарда кандай алып барыш керек, кимге атса болот, кайсы куралды колдонсо болот деген баары канча согушту өткөрдү адамзат башынан. Ошонун баары жазылган да. Анан ошоркинин көп нормаларын Тажикстан бузду. Анткени бизде орусча бир сөз бар, асимметричный деп коет. Эгерде ушунча көп даярдык көргөнүн көрүп атабыз да. Керек болсо жана южный жакта турган деп коет, жана түштүк жагында же Афганистан, Тажикстан чек арасында колдоно турган Орусиядан алган курал жарактар биздин чек арага алып келинген да. Анан ал жакта чоң даярдык болуп агрессияга эметип, анан аягында чындап келгенде натыйжасы берип атат да. Варухка коридорду алып атышат азыр. Жана протокол жарыяланган. Коркутам деди, бийликти сынап көрөйүн деди Тажикстан, азыркы бийликти. Анан менимче мындай убактылуу, бирок мындай ийгилик деп коелучу, убактылуу натыйжа бергендей болуп атат тажик тарапка. Анткени Варухту анклав эмес деген 24-27 жылкы карталарды колдонгон негизинде протокол түзүлбөдү жанакы. Ошол үчүн биздикилер ыйлап атышпайбы бер жагынан. Анда ал Ворух анклав болбосо, анда Мургапты бербейсиңерби депчи. Мургап биздики болчу ал ошорки карталар менен. Ошол үчүн бул жерде биз тарап утулду, ачыгын айтыш керек. Бирок мүмкүн убактылуудур, сөзүн ачыгын айтканда. Кийин мүмкүн агрессия болгон, ушунча көп мыйзамды бузган, гуманитарный укукту бузган дүйнөлүк деп тастыктай алсак, азыр эмес, бирок бир канча жылдын ичинде кимдин ким экенин бетин ачканга биз аракет кылышыбыз керек. Саясатчылар, эл аралык мамиле адистер, анан эң негизгиси биякта жана эл аралык укук боюнча адистерчи, международный право.
Алар иштеп атат. Биздин көп жаман эмес кыз жигиттерибиз бар, көп билимди алган. Алар ошо документтер даярдап, ошол процесстерди баштаганга. Эле аралык деңгээлдеги сотторго ошореки жалобаны берип, документтер менен, тастыктаган факты менен. Ошого даярдык көрүлүп атат. Бирок бир топ узак созулат ал. Ошол үчүн азыр бат аракети менен мамлекет дагы өзү анан жана биздин бизнес структуралар жана үйлөрдү салып, элди кайра алып барып баягы. Бирок эл дагы азыр кыйын болот, элди ынандырыш. Ким эле кооптуу абалда уже согушту көрүп калгандан кийин коркушат да баргандан. Ошол үчүн бул жерде чоң программа иштелип чыгыш керек. Жалпысы ошо военный городок болот деген сочат аякта эми. Мүмкүн ошондой эле арланат окшойт, бул эле гражданскийден да көбүрөөк ошо военныйлар болот окшойт аякта эми. Эгерде жанагы биз тарап, бизден кыргыз тарап макул болбой кое турган болсо, кандай болуп кетет эле? Алысын да айтыш керек. Макул болбой тургондо мүмкүн жоготуулар көбүрөөк болмок бизден, биз тараптан. Анткени тияк жактан даярдык аябай катуу болот атпайбы, провокация болуп. Анан ошол үчүн да айтып атышпайбы биз мындай муну улантпаганга, чыныгы согуштук жолго барбаганга, тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылдык деп Ташиев мырза деле, президент деле айтып атат да. Анысы туура. Бирок ал деген баягы айла жоктук болуп калды да, сөзүн ачык. Даярданыш керек болчу эртерээк. Тажикстан ошо Кыргызстанды бир сыйра биздин бийликти, өкмөттү сынап көрдү деп атпайсызбы? Эми бул биринчи сынаады жеңди да, мындай айтканда. Кийинкиде дагы такталбаган тилкелерибиз бар экен. Дагы аларды алып коюп, мындай башка аракеттер көрбөйбү сиз? Эми баягы кыргыз ушундай эл экенбиз да, камырабай эле кенебей жүрө берет экенбиз. Анан ушундай Кудай сактасын өзү эле депчи. Анан эми мындан кийин бети ачылбадыбы ким экени, ошондуктан эми баары эле даярдык көрөт деген ойдомун, баарыбыз эле. Мен дагы өзүм деңгээлимде эксперт катары ар бир адам, ар бир министрликте биздин силовик болобу, дипломат болобу, кимиси болбосун, саясатчы болобу, депутаттарды деле караңыз азыр кандай сүйлөп атышат. Ушу баары эле мындай сезгенип, ойгонгондой болуп калды да. Мүмкүн эми баягы мындай жагдай болуп кетпестир. Бирок баары өзүбүздөн да. Биз кандай даярданабыз ошондон. Анан дагы бир суроо, мисалы Кыргызстан менен башка өлкөлөр, коңшу өлкөлөр менен ынтымактуу болуп келген да. Көптөгөн программалар, чоң долбоорлору бар. Мисалы Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда ошондой долбоорлор бар да. Мындай жакшы ишке ашкандары барбы? Сиздин оюңуз боюнча кайсылар, кемчиликтери, артыкчылыктары ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Мындан кийинки кадамдар кандай болот ошолор? Мен мындай ачык сүйлөгөндү жакшы көрөм. Өз эл аралык уюмдар менен көп иштесем дагы, ошо бир аракетти иштеп келатам. Ошореки жанагы эки тараптуу болобу, көп тараптуу болобу, Фергана чөлкөмүндө 3 тараптуу, мисалы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, же Кыргыз-Тажик, же Кыргыз-Узбек деп коелучу, эки тараптуу. Канча гана долбоорлор ишке ашкан жок, 95-жылдан баштап. Чыныгы мен эми азыр бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү же демократия жана либерал дегендер абдан жаман көрүп калышы мүмкүн. Бирок натыйжасы көп болгон, жакшы болгон жок. Чоң акчалар келди. Канча биздин Баткенде жашаган элдер канча гана тренингде өтүшкөн жок. Анан натыйжа бердиби ал? Берген жок. Ошол үчүн биз айтып атабыз да, биз дагы мен өзүмдүн уюмумда иштегенде ошол эле Бириккен Улуттар уюму болобу, же ОБСЕ болобу, же USAID болобу, негизги донорлорчу. Силер ошо долбоорлорду ашырып атканда иштеген ыкмаларыңарды өзгөртүшүңөр керек. Натыйжа бербей атат деп. Ушул донорлор билип туруп, биздики туура деп, элдин менталитетин эске албай, элде өзүнчө ынтымакта канча деген миңдеген жылдан бери жашап келген Ферганада, ошонун баарын эске албай, сырттан алып келгенде анан баягы мындай жана сырты кийим эле болуп калып атат да, ички жагы эмес. Анан аяга отуруп жанагындай чоң маселелер чыкканда суу же жер албетте чыгып кетип атат да. Бул жөн эле көз боемой болуп калды да. Ошол үчүн сөздүн ачыгы, кыскасы, жанакы эл аралык донорлор менен каржыланган проекттердин жалпылап келгенде эми бир 80% ишке ашкан жок, натыйжа берген жок. Бирок бир канча албетте жаштарды тарбиялап атканда толерантность дейт го, бири-биринин маданиятын түшүнүп сыйлайт деген ушундай бир культурный маданий программалары бир канча натыйжа берди аягында. Бирок жалпылап келгенде жана айтылганчалык деңгээлде жоготулган акчанын деңгээлинде сарпталган
натыйжа болгон жок. Ошол үчүн ал жерде көп нерселер ошо донорлор өзгөртүш керек. Донорлор өзгөрүш үчүн биз бияктагы эл, эксперттер, аналитиктер, ошол эле бейөкмөт уюмдун башчылары, НПОлордун башчылары айтыш керек. Ай болбойт, бизде иштебей атат бул депчи. Анан дагы бир суроо да, Чынар же өзүңүз көп башка эксперттер менен иштешип жүрөсүң, анализ жүргүзүп жүрөсүң. Негизи айрым эксперттер да, эксперттер да эме депчи, Кыргызстанга караганда, Тажикстанга караганда Кыргызстандын дүйнө элинде кичине баркы жогорураак депчи. Ошол боюнча сиздин айырмасын айта кетсеңиз. Чыныгы реформаларды жүргүзгөн үчүн, ушунчалык бат дүйнөгө ачылган үчүн биз чыныгы башкача стартты башкача алганбыз да. Башынан эле. Каримов тигинтип жабылып атканда, Назарбаев экономикасын ачып, бирок саясаттан катуу кысып атканда оппозицияны. Тажикстанды өзүңүздөр билесиз, жарандык согушка кирип кетишкенде, Кыргызстан такыр башкача жол менен кеткен да. Ошол жол менен баратабыз дагы элечи. Ошол үчүн биз 2010-жылы парламенттик демократияны курабыз деп конституциябызды өзгөрткөнбүз. Бирок айтайын дегеним, ошол эки ачык айкын жанакы сөз эркиндиги дейбиз, элдин эркиндиги, митингдерге чыккан, анысы бар. Ошол эле замат жакында эле конституция деп атышпайбы бирткечи, албетте кандай жолу менен ал конституция кабыл алынды. Ошонун баарын дүйнө көрүп турат. Башкача айтайын дегенде, элибиздин, кыргыз элинин, ошо кыргызстандыктардын эркиндикке сүйүп, өзүнүн жолун өзү тандап, бийликтерге коррупциялык жана үй бүлөлүк башкарууга өзүнүн башын ийип бербей, ага каршы күрөшө тургандай күчтүү эл экенин дүйнөгө көрсөттүк. Бирок ошол эле замат жанакындай жол менен кайра бир адамдын колуна бере турган конституцияны алып берип атабыз. Ошол үчүн менин оюмча, жеке оюмда, азыркы абалда дүйнөлүк коомчулук да абдан эмне кылаарын билбей турат. Элди колдогусу келип атат, бирок бийликти колдогусу келбей атат. Сөзүн ачык. Ушундай болот. Ошондо Тажикстандан өйдө турат экенбиз дегенде. Элибиздин баягы жолу, ушу 30 жылда өткөн жолун сыйлашат, билишет. Бирок биз адам ошо эл менен бийликте болуп аткан процесстерди көрүп, аябай сындашат, ишене алышпайт. Сүйлөшө турган адамдар жок болуп атат деп. Азыр өзүңүздүн жанагы эл аралык оюм боюнча айта кетсеңиз, кыскача эмне уюм, анан Кыргызстанга кандай пайда алып келет, ошол боюнча кыскача. Да, ачык эле айтыш керек, бул эме эл аралык уюм, эл аралык НПО деп койсок болот. Мен ушу Борбор Азия боюнча программанын башчысымын. 3 мамлекетте иштейбиз: Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда. Негизги миссиябыз бул тынчтыкты куруу. Ошол үчүн мен могу чек арада болгон окуяларды абдан жакын кабыл алдым. Анткени ошол эле жана айткандай, биздин партнерлордун ишке ашырган долбоорлору натыйжалуу болбогон үчүн аяга отурушка келди да. Бирок биздин негизги максат ошо биздин партнерлор аркылуу иштейбиз, шериктештер аркылуу. Бул ошо бияктагы Кыргызстандагы же Өзбекстандагы Бириккен Улуттар уюмунун командасы. Алар ошо ишке ашырып атканда конфликт чувствительность деп коет да. Силер ошо долбоорду ишке ашырып атканда конфликтти күчөтүүбөй, наоборот, тынчтыкка алып келиш керек деген ошо ыкмаларды, эксперттерди биз аларга беребиз да. Биздин уюм ошондой. Экинчиси шериктештер бул мамлекеттик органдар. Мисалы, жанакы кыргыз жараны боюнча дагы эметип калбадыкпы? Бизде 2010-жылы июнь окуясынан кийин абдан көп акча келген Кыргызстанга, жана улуттар аралык мамилелерди оңго салуу деп, жөнгө салуу деп. Анан керек болсо ГАМСУМО деп, Госагентство по местному самоуправлению, межэтническим отношениям деген структура 2013-жылы пайда болгон, атайын. Айтайын дегеним, ошого окшоп мамлекеттик уюмдарга, мамлекеттик структураларга ошол эки көп түрдүүлүк деп коет го, канча дин болуп кетти, канча улуттар жашайт. Ар кайсылык болгон, ошол эки менен кантип башкарыш керек ошонучу. Анткени Кыргызстан кыргыздар үчүн эле десек, сөздүн ачыгы. Башкалары жакпаса чыгып кетсин, кыргыз тилин окугусу келбесе окубай эле чыгып кетсин дегенге бул жакшылык алып барбайт. Албетте мен өзүм кыргыз болуп туруп мындайды айтып аткан көп кыргыздар түшүнбөшү мүмкүн. Бирок азыркы дүйнөлүк стандарттарда андай ой жүгүртүп, өтө эле улутчул деп коюшат го, этно улутчул болгон нерсе бул аяга отуруп конфликт менен согушка эле алып барат. Же изоляцияга алып барат дүйнөлүкчө. Ошол экини түшүнүп, ошол баланста, бирок мен кыргыздын айкөлдүгүн, кыргыз элинин жанакы кең пейил достугун, конок баарын эметип, бири эметип
тосуп алып дегендейчи, канча баягы миграция болуп атканда дымган корейлер келген. Анын баарын тарых билип эле турабыз баарынчы. Бирок ошону дүйнөгө көрсөтө билиш керек болуп атат да. Биз ушундай ак көңүл, ушундай элбиз. Бирок аны көрсөтө албай атабыз да. Ошол үчүн биздин жардам бейөкмөт уюмдар болобу, мамлекеттик уюмдарга ошо бир видение табыш керек болуп атат да, жана идеология деп атпайбы? Кыргыздардын дагы жакшы жагын көтөрүп чыгып, көргөзө билип, кыргыз элинин, мен этнос жагынан айтканда. Бирок ошол эле замат азыр биз 21-кылымда жашаган үчүн ар бир биякта жашаган улуттун дин эмелерин да, ар кайсы топтордун мүчөлөрүн эгер ошолордун баарын үнүн эске алуу менен кыргыз жараны деген бир өзүн таанууга алып барыш керек болуп атат да. Кыргызсыңбы, тажиксиңби, узбексиңби, же христиансыңбы, же көчө эле мусулман болуп туруп бүгүн христиан болуп калдыңбы? Ал адамдын өзүнүн чечими да. Бирок ал жаран да. Ошол үчүн ал ошо кыргыз жараны боло турганда кандай шарттарды түзүп бериш керек деген концепцияны иштеп чыкканга жардам бердик биздин уюмчу мисалы. Ушундай мааниде иштейбиз да. Кайсы жакты? Буну Швейцария каржылайт. Анан бир жагынан бул абдан жакшы болду. Бизде Америка же дагы демек өзүңүздөр билесиздер, Швейцария көп жылдан бери нейтралитетти карманып келген мамлекет. Анан ошо дүйнөдө өзгөчө Женевада ошо тынчтыкты куруу, жанакы моркен медиаторство деп коет го, ортомчу болуу, конфликттер көп эле да дүйнөдө. Ошорукиге эметилген, багытталган уюмдар, ошондой фонддор көп. Биз ошо фонддун бирибиз деп койсок болот. Анан акыркы суроомда, Чынар Жамина, сиз өзүңүз Бириккен Улуттар уюмунда иштеп жүрсүз, адам укуктары негизи элечи баардык жакта. Анан акыркы учурда ушу сиз айткандай бейөкмөт уюмдар туура эмес жат көрүнүштөр болуп атпайбы? Биздин Ала Ата аянтчабызга чыгып, кыздардын чачын кыркып, мисалы, ошолорго сиз кандай кошуласызбы? Азыркы иштеп жаткандар кандай адамдар болочу? Жо, мен эки тараптан кошула албайм, сөздүн ачыгы. Албетте бул жерде жана бейөкмөт уюмдардан, өтө либералдуу көз караштагы уюмдардан провокация болуп атат. Ошол үчүн тияктан биздин Кыркчорого окшогон жигиттер, анан башка эжеке апалар чыга калып атат. Силер кимсиңер депчи. Бул чыныгы провокация деп түшүнсө болот. Бирок ошол эле замат чыныгы адам укуктарын, жанакы кыз ала качууда, жанакы адам аял заттын укугун коргоодо алардын дагы туура жактары бар дегенди айтып атат. Бирок жанакынтип провокацияланып, туура эмес жакка барып, мен чай куйбайм, антип минтем дегенин баары албетте биздин жана улуттук өзүбүздүн менталитетке, өзүбүздүн үрп-адаттарга жарашпаган үчүн элдер жаман көрүп атат. Ошол үчүн мен алар менен, НПОлор менен сүйлөшкөндө дагы айтам, силер эмне үчүн баягы батыштын эмеси менен алып келип, эси чыныгы аял заттын, кыздардын укугун коргойм десеңер. Мисалы, 8-мартта болуп атпайбы? Ал эмне жөнүндө негизги мал? Эми аялдар күнү деп эле эмес, гүл тартуулап, күлүп жайнап эле эмес, бирок чыныгы түпкү эмне үчүн чыгып келген 8-март? Ал ошореки аялдарды коргоп, укуктары дагы мындай дискриминация болбой дегендейчи. Чыныгында ушундай да. Биз мен эркектей окшош болут деген жок ал жактачы. Просто дискриминация болбош керек деп. Экономика жактан биз билесиздер, дүйнөлүк стандарт менен келгенде Кыргызстан да ошондой жерде. Статистика бир нерсени көрсөтүп атат да. Бир эле позицияда, мисалы, бир менеджерский позиция дейликчи, эркек специалист бир кандай зарплатаны алат, аял киши ошол эле жерге барса 3-4 төмөнүрөөк зарплатаны алат. Эмне үчүн? Ошондой статистикалар бар да. Анан антип эле жанакы батыш менен каржыланган НПОлор бүт эле ЛГБТ же тияк бияка көтөрүп кетип атат, чыныгы маселелерди көтөрбөй чыгат. Бирок чыныгы маселе бар деп тиякты дагы мен ошо өтө не расслабляйтесь, бизде деле маселелер толгон токой экени көрүнүп эле турбайбы? Жанакы көрүнүп атат да, жаман кабарлар келип аткандачы. Кыздарыбыз менен не болуп атат, антып атат. Ошол үчүн эки тарапка тең кошула албайм, чындыгында. Ошол экөө сүйлөшө албагандыгы, батыштыклар тигинтип өтө тигилерди чакырып, тигинтип Кыркчороңор келе калгыла деп аларды да жаман көрсөткөнгө, мунун баары провокационный дейсиздер. Мен ал жагынан ошондой донорлорду, ошондой уюмдарды колдобойм такыр. Түшүндүм эже. Рахмат.